Кытай же Индиянын иммигранттарын жумушка алса, эмнеге кыргыздарды албайт деп өкүнүп, мен мындай жашоону сабагам. Эч университеттен албайт элем да. Баардыгынан акча сурадым, баардыгы жок деди да. Негизи бизде 10 миң окуучулар сонун айтчылыктар же креативдүү чыгармачылык кесиптерде иштесе, негизи биз 2 миллиард адамды сервис кыла алабызбы деген суроо бар да. Мен аябай жаш кезимде аябай көп акча тапкам да. Каймансыз мүлктө Уолл-стритте иштеп эң мыкты сатуучу болуп, бул туура нерсе мен туура эмес кылдым да. Анан өзүмдү уруштум, анан өкүндүм, чөктүм өзүм. Депрессия, бүт нерселерди жашап чыктым. Эртең кетип калсам, аркы дүйнөгө бүгүн эмнени кылмакмын? Бул мектепте актовый зал жок. Кышында да январда кирсеңиз бүт куртка чаңып турат, шапка чаңып турушат. Бул эч кимге кереги жок мектепте, гапырагайдан башка. Бере берсең, Алла Таала аны бир күнү сага деле берет экен да, жок дегенде ден соолук же сооп берет экен. Hello. Кандайсың достор? Мен подкаст жасам деп муну 2 жыл мурун алгам. Андан кийин азыр убакыт сааты жетип отурат. Мен абдан кубанычтамын. Мен көрүүчүлөрүм дагы кубанычта болуп болуш керек. Бизге активдүү жазылып, кыскасы абдан бир популярдуу подкаст болорунан терең үмүтүм бар. Себеп дегенде мындай жаркын, куттуу инсан бизге алгачкы коногубуз болуп келип отурат. Тимур Моун, ассалам алейкум. Арбаңыз достор, чоң рахмат мени чакырганыңызга. Иш илгери болсун, көп ийгилик каалайм. Мен оюмча бир нерсени баштаган 50% эле ошонусу жеңиши деп эсептейм. Калган 50% кылыш керек да. Туруктуулук, системалуу түрдө. Consistency. Is everything. Аябай көп результатты ошого жараша бактылуу болот экенбиз да. Негизи процесске жармашыш керек. Ар күнү кылсаңыз ошол ийгилик да. Анан жылган сайын туруп до конца кетсеңиз, ошол да ийгилик да. Жылмайып, энтузиазм жоготпой. Энтузиазмды улам жоготпой, кайра энергия толукталып, анан кийин жаңы долбоордон долбоорго иш баштоо үчүн эмне кыласыз? Эмне сизге жардам берет? Аябай сонун суроо, гапырага айтчыдай. Вопрос на $1 миллион деп коет. Анткени мен мурун ойлочумун, жаш кезимде байлык деген бул акча деп ойлочумун. Анан бир аз өскөндөн кийин байлык деген бул убакыт деп түшүнө баштадым. Анткени жаш кезибиздеги убакыт үчүн 70ке чыккан миллионерлер бүт акчасын берсе да биздин убактыбызды сатып ала албайт да. Анан бизнестерге долбоордо иштеп жүргөндө бир нерсени түшүндүм. Эң байлык бул ден соолук экен. Ден соолукка бул энергия керек да, энтузиазм керек. Аны биринчиден жашоодо Майк Тайсон айтчыдай, ар бир адамдын жашоо планы бар. Мурдуна жашоо урмайынча да. Мурдуңа жегенден кийин планың башкача болуп калат экен да. Анан мурун мисалы 10 жылдык, 20 жылдык пландар деп коюп, мындай ага жетпей калсаң сарсанаа болуп, өзүңдү урушуп, көрсө Кудай жашоомду жеңил бер деген эмес экен да, маани. Мени ошо жашоо күчтүү кыл деген. Мисалы велосипедисттер тоого баратканда 10 жолу барабы, 100 жолу барабы, жол жеңилделбейт. Сиз күчтүү болосуз. Жеткирдимби? Ооба, жеткире алдыңыз. Эми тереңирээк кирейли. Мурун анан өзүмдү издеп жүрдүм көп. Ар кандай проекттерди иштеп, ар кандай адамдар менен таанышып. Анан ошондо да бир нерсени аябай жакшы түшүндүм. Ар бир болгон окуя биздин жашообузда моментально реакция берсек, кээде жаман деп ойлойт экенбиз да. Ушундай көйгөй болуп атат. Эмнеге мага ушундай жамандык болуп атат? Эмнеге мен ар дайым деп кээде ойлоп калабыз го жаш кезибизде. Көрсө ошол убакыт өткөндөн кийин ошол окуяны эстесеңиз, бул жашоонун эң бийик белеги экен деп кээде эстеп каласыз да. Мисалы мен бир жумуштан кеткем, аябай өкүнүп, бир аз көзүмө жаш толуп, өзүмдү урушуп, көрсө менин жашоомдо эң керектүү нерсе ошол болчу экен да. Ошол мен кеткен арбактарыбызбы, атамбы же чоң атамбы мени колдоп тургандай сезилет да. Ошондо ошон үчүн бир нерсе болгондо дароо эле реакция кылып, жамандап, эмоцияңды аябай көрсөтпөй, дем алып,
карап туруп байкап туруш керек экен да. Бир аз убакыт бериш керек экен любой эле нерсеге. Анан ошого жараша дагы agile деп коет. Биз Нью-Йоркто биякта ар кандай проекттерди жасаганда бир методика менен жасайбыз да. Lean startup деп айтылат. Бул аябай көп акчаны күтүп, анан ошол акчаны коротуп эмес, бир нерсени жасап туруп MVP-ни аны жасаардын астында мындай research кылып изилдеп, анан ошо изилдегенди адамдардан сураштырып, антип мурун деген идеяң болсо бирөөгө айткың келбей көз тип калат деп көрсө тескерисин чыгыш керек экен. Тезирээк чыгарсаңыз рынокко тезирээк көз караштарды айтып берет экен, тезирээк бир нерсени үйрөнөт экенсиз. Анан ошону алып туруп намысыңарга тийгизип, сүрдөп эмес, мынтип ушундай бекен деп туруп ошол маалыматты алып, мисалы акылдуу адам деген билесизби эмне экен? Өзүнүн ой пикирин жаңы маалымат келгенде алмаштыра билген адам. Дайымдай. Мен бардыгын билем деген эмес да. Мен билбейм, мага айтчы, эмне экен деп сурап турган адамдар акылдуураак болот экен. Мен бардыгын билем деген адамдар тескерисин чыгат экен да. Эксперттер мисалы бүгүн бир байке менен жолукканда кечки суроо берди, 5G деген эмне, тиги деген эмне, анан бир маалда ойлоп калдым, аябай көп суроо берет да, мага кечирип коесузбу, мындай кичине акылдуу мен суроолор болсом десем, ал деген Бителдин директору болчу да, анан айтып атпайбы, менин преимуществом мен баштаганда ошол болчу дейт да. Мен билбей сурай берчүмүн дейт. Суроо бергенден тартынбаш керек. Ооба, тартынбаган, акылдуу эмеспи, ал мааниси жок, сурай бериш керек экен да. Элдерге да күлөт, мисалы мектепте суроону берип койсоң баардыгы шылдыңдайт, кийинкилер жаман көрөт. Ага көп көңүл бурбаш керек экен да, бара бериш керек экен. Тайнем айтчу да, жакшы болуш астаста, жаман болуш бир паста дейт да. Ошон үчүн азыр сиздин сурооңузга жооп бергеним аябай узун мындай эме болуп көрүнүп атса, азыр келип туруп бир точкага таянат да. Өзүңдү издегендин ордуна мен чечтим, өзүмдү кылыш керек, жасаш керек экен, жаратыш керек экен. Өзүңдү кечке издеп, мен каяктамын, менин эмем эмне эмес, ошо жашоону жашаш, ошол цель экен да. That's the goal. The end goal is to live every day. It's like your last day. Биз жашоого көп пландар коебуз. 50-ге чыкканда Италияга барам, 60-ка чыкканда антем, эртең жок болуп калсаңызчы. Анда эмне да? Ошон үчүн пландарым азыр спринт катары жүрөм. Өзүм жеке жашоомдо бизнестерди, проекттерди аябай көп болуп кеткенде, элдерге ишенип алар менен бөлүшүп, өзүм дебейчи, өзүң чөйрөңө таянасың да аябай. Ага таяныш үчүн система керек. Мен оптимизацияны аябай жакшы көрөм. Анткени мен айтчудай, вакыт, time is money да, аябай мындай. Мен азыр аябай акчам көп жок, бирок аябай көп вакытым бар болгон үчүн мен жашмын, ден соолуктумун. Кудай буюрса апам бар, жакшы көргөн байкелерим бар, жакшы көргөн туугандарым, күчүгүм бар. Аябай көп окуучулар бар агай деп. Анан каяктан ошо демди аласыз дейсиз го? Ар күнү ойгонуп, ошону аң сезиме жеткизгенде, апам бар, байкелерим бар. Мага аябай көп салым кошкон көп адамдар бар. Мен тирүү болгонум бул уже белек да. That's the success story. Эме деген да сөз бар го. Where is the focus goes, energy flows. Да. Ошондой экен да. Анан эртең менен туруп алып эле бир аз ыраазычылыкты айтып, мындай Кудайдан кечке сурай бербей эмес, бар болгонуңа чоң рахмат дегенде руху мындай толот экен да. Анан көп нерсени сурай бербейт экенсиң, анан фокус унутпайсың да, үй бүлө, ден соолук. А проекттер кээде болот, кээде болбойт. Ал мен жашоо мындай ички жашоомду алмаштырбаш керек да. Жашоо деген өзү бияктан кетет экен да, ичинен кетет экен, сырттан келбейт экен. Ошону аябай 34 жашымда түшүндүм да. Эртерээк түшүнсөм, мүмкүн азыр чачтарым бар болмок. Жакшы эле болду. Жок, мурун аябай көп болчу, самандай көп болчу. Ошон үчүн Winston Churchill айтчудай, success is going from one failure to another without losing enthusiasm. Ошону мен аябай биринчи укканда дегем. Экинчи укканда дедим да. Үчүнчү укканда уже жылмайып дегем да. Анткени жаман нерсе болгондо жашоодо сен өзүңдү урушасың, коомду урушасың, президентти урушасың, баардыгын эле
бирок эң биринчи сен өзүңдү сурашың керек экен да, мен эмне кылып жатам ушу көйгөй үчүн, буга кантип реакция кылам, систематично мындай кайра ката болбойбу, болсо менден кетти, кантип оңдойм. Баягы апам айтчу да, ар бир нерсе же сабак же бата да, көйгөй эмес, же маселе деле эмес экен негизи. Же сабак же бата. Англисче айтканда бул it's a lesson or a blessing дейт. Everything is a lesson да негизи. Бүт эле нерсе бул сабактар. А blessing болгондо кандай? Бата. Жок, кайсы учурда blessing болот? Мисалы- Lesson түшүнүктүү. Баары эле сабак болот. А blessing? Мисалы, менде Нью-Йоркто бир клиент бар эле, квартира алам деген. Аябай мен эң мындай чоң бюджет клиентим, биринчи клиентим болгон. Ал бир чоң технологический компаниянын CEOсу болчу. И алар деген где-то 4,5 миллион долларга квартира алып издеп жүргөн. Риэлторлор сага зарплата төлөбөйт, сен сатсаң акча берет, сатпасаң берилбейт да. 2 жыл деле жүрө бересиң, сатпасаң ноль эмес, минуска кетесиң, анткени таксиге төлөйсүң, тамагына төлөйсүң, сервис да. Бирок сатса, анан жыргайсың дегендей да. Анан ошо кечки квартира издеп жүргөнбүз. Анан бир күнү 31 октябрда 2017 жылы мен итим төрөлгөн күнү. Бирок мен билген эмесмин ал бар экенинчи. Нью-Йоркто ошо квартира көрсөтмөкмүн 1.45-те. Мен велосипед тепкенди билесиз, жакшы көрөм. Нью-Йоркто жалаң велосипед менен тепип жүргөм. Велосипедке минип алып баратам. Нью-Йорк сиз билчү эле мындай узун, бирок it's long and narrow да. Билесиз го, мындай андай эмес, мындай эки жагынан суу барат. Ошол. Мен аркы жагына барып, велосипедный дорожка менен квартира көрсөтмөкмүн. Баратам, чалып атам, албайт. 3-4 жол салып атам, албайт. Анан ойлоп калдым, жөн эле велосипед менен аяка барганын ордуна үйгө барып иштей берейин, анан чалса түшө алам деп туруп, светофордон оңго бурулам. 2-3 мүнөт менден кийин пикап truck, джип велосипедный дорожкага кирип туруп 8 адамды өлтүрүп кетет. Машина менен тебелеп кетет. Бул 8 адам классташтар болчу. Аргентинадан Нью-Йоркко келип 20 жылдыгын белгилеп аткан. И 8 классташы ошо баары мүрт кетти. Бир маалда кетти да. Алар жыргап акты машиналар айдай албайт да. Жалаң велосипедтердин жолу да. Ал ошо велосипеддин жолуна кирип алып туруп тебелеп кетти. Мен ошону экинчи тууган күнүм деп айттым да. Анткени мен акча деп түз кете берсем, мүмкүн мен деле жок болмок азыр. Ошон үчүн ар күнү ойгонгон сайын бул ийгилик да. Ишиңди кылып, это уже бонус. Бул бонус катары кетет да, бул белек катары кетет. Эртең менен турган сайын, дем алган сайын көзүң ачык, кулагың иштеп, тишиң мисалы, тишиң ооруганда бүт нерсени ойлонбойсуң, жалаң тишиң жөнүндө эле ойлоносуң да. Ошон үчүн ден соолук. Андан тышкары сен үй бүлөң оорусаң андан беш бетер экен да, өзүң жаман сезет экенсиң. Ошон үчүн кечке сурай бербей, энтузиазмды жакшы табыш үчүн баардыгына баягы эле баланс керек да. Биринчиден приоритетти түз коюш керек. Күнүнө 1000 нерсени жасайм деп эмес, эң маанилүү нерселерди жасаш керек да. Эртең менен туруп алып туруп, энергия көп болгондо ошондо өзүңдү дисциплинага кармап, эмне үчүн бул нерсени жасап жатам. Анан кээде мен бир нерсени түшүнбөй жатсам, өзүмөн сурайм, эртең кетип калсам наркы дүйнөгө, бүгүн эмнени кылмакмын? Күнүгө. Кээде унутуп каласың, бирок настроение жок болуп, мындай busy life болуп кетет, бирок тоого барган сайын ушундай нерсени ойлойсуң да. Мен деген жашоо керемет, канча адамдар кетти, мен дагы эле жүрөм, алар колдойт, биз артыбыздан эмнени калтырабыз деген суроо кечке келе берет да. Анан ошон үчүн мисалы бирөөгө иштеп, өзүм акча таап, үй сатып, Lexus сатып деген мурун жаш кезимде пландар бар эле. Бирок майда 2020 жылы юрта менен кечке иштедик, билесиз, 5 жылда иштедик, аябай көп акча короттук. Бирок аягында мындай анча боло албай, анан ковид болуп, анан компанияны жаап, бир приложение сатып, ошо акчага зарплаталарды төлөп, анан отуруп калганбыз да. Нью-Йоркто эч жака очо албайсың, эч жака бара албайсың, квартирада жалгыз отурасың, күчүгө экөөбүз. Эшикке чыксаң эч ким жок. 8 миллион адам жашайт, 60 миллион турист келет жылына. Бир маалда эч ким жок экөөбүздөн башка. Уилл Смиттин киносу бар го, I'm Legend. Ошондой болду да.
eerie feelings деп коет, мындай кызыкча сезимдер келет да, жалгыз жүрөсүң. Мындай Ош базарга бардыңыз, эч ким жок деп коебуз. Дордойго бардыңыз, эч ким жок. Ошондой да сезимдер. Анан экөөбүз жүргөнбүз, анан келечекти баштадык. Анткени юртаны иштеп жатканда ичинде биз сабактарды бере баштаганбыз да, мастер-класс катары. Бири-бирибиздин Ошондо башталды бул эме агартыктар. тестирование башталды да ошондо. Анткени ар бир эле компанияда, мисалы Калифорнияга барып $1,5 миллион инвесторлордон сурайт го. Ал деген 1,5 жылга зарплатанын акчасын сурап атат негизи. Командагачы. И жана маркетингге сурайт да. Анан runway деп коет. Анан ошол акча менен алар тестировать этип, итерация менен, скрам менен жашоосун кыла берет да, тиричилиги. Ошон үчүн биз ойлоп калдык, биз кечке эле кадрларды алып, интервью кылып, окутуп, иштетип, анан кийин 3 ай кийин, 1 жылдан кийин сенден кетип калып, сен кайра издеп, аябай көп энергиям кетип атты да ошого. Биз мисалы биринчи жолу юрттан заказ кылганда $27 миң бир балага бергенбиз, ошол акча менен кетип калды. 6 ай эртең деп өтүп, жок да. Компанияда жок, акча да жок, балдар да жок, эчтеке жок да. Анан өкүнөсүң, бирок эртеси күнү туруп алып, бир мындай жаман окуядан экинчи окуясына сториске киргизип, ушундай болду, мага команда керек десем, аябай көп сонун балдар жазышты да. Анан ошолор менен сүйлөшүп, 2 айдын ичинде где-то 90 адамдай сүйлөшүп, анын ичинен 5-6 балдарды алып, разработчиктерди, анан юртаны жаңадан кура баштадык да. Ошол. Бирок жыйынтыгында юрта болбой калды. Жыйынтыгында болбой калган менен баягы эле мен кечке өкүндүм да, ушунча акча, ушунча убакыт короттум, failure депчи. Анан жакында эле түшүнө баштадым, мен мындай жашоону сагындым, эч университеттен албайт элем да. Ичинде биз HR-ды үйрөндүк, hiringди, research'ти үйрөндүк, conflict management'ти үйрөндүк, risk management'ти үйрөндүк, technical product development'ти үйрөндүк, интервью процесс, резюмелер, канча деген резюмелерди көрөсүң. Эми канча технологиялар менен иштеп көрдүк, канча адамдар менен иштеп көрдүк. Мен 100 чакты инвесторлордон баардыгынан акча сурадым, баардыгы жок деди да. Бул деген аябай маанилүү опыт да. Мен азыр эч кимден уялбайм, эч кимден коркпойм. 100 адам жок дегенде сен намысың менен бирөөгө акча сураган, бул аябай татаал нерсе да. Анан алар сен идеяңды сен берген мындай жаш баладай жакшы көргөн проектиңди деп эле 2 мүнөттө эле не в тему да айтып койгондо сен кээде жүрөккө салат, кээде борунга уруйт да. Анан биз деген Кыргызстандан разработчиктерди алчык да. Юрта деген негизи бул кыймылсыз мүлктүн тиркемеси болмок. Бул Netflix катары сиз видео көрө бермексиз. Анан жакса сиз суроолорду берип, квартираны көрүп, анан сатып алсаңыз болмок деген негиз менен видеолорду жасай баштадык. Биз видеолорду жасап, аларды саттык. Видеолорду сатканда бизге акча берчү. А мен ошол акчаны алып, анан досуман инвестор катары алып, бул жакта иштеп жүргөн разработчиктин зарплатасын төлөчү. И алар менен биз приложение кылайлы деп, супер ап кылайлы деп, ар кандай нерсени жасайын деп, ошол жактан ката кетти да. Негизи кичинекей нерсени кылып туруп, рынокко керек болсо ошон киргизип, фидбектерин алып, анан итерация менен кирбеш керек да. Бираздан кичинеден кирбеш керек, MVP депчи. Бир нерсени имарат да, мисалы имаратты курдуңуз, аябай көп акча салдыңыз, анан сатып атканда фидбектерди айтат, бул неудобно экен, бул шумный экен, тиги. А сиз алмаштыра аласызбы? Жок. Уже куруп салдыңыз да. А сайттын эмнеси жакшы? Сиз мисалы подвалын кылдыңыз, чыгардыңыз, элдер, сонун подвал экен дейт. Анан биринчи этажын салдыңыз, мындай, жакшы экен деп туруп кете бересиз да. Итерация деп, ошону итерация деп коет. Анан 3-чү этажга жеткенде бирөөсү айтат, бирөөсү аябай высокий потолок кылбайсың десе, жок байке, биз антип албайбыз десе, жок, бирок бар да спрос десе, анан кийин кана десе, алар сизге заранее акчасын берет. Сиз анан ошондой этажды салып коюп, анан дальше кете бересиз да. Бирок технология менен недвижимосттун эмнеси айырмачылыгы бар. Чыгармачылыгы айтинин эмнеси жакшы? Сиз мисалы нанды жасадыңызбы, же квартираны курдуңузбу, же курут жасадыңызбы, сиз аны саттыңызбы, бул товар сизде башка жок. Туурабы? Жана бир эле адамга саттыңыз. Технология эмнеси жакшы? Сиз ошо курутту жасадыңызбы, код жаздыңыз, куруттукуну NFT деп коелу. Анан бир жасаган жумушуңузду сиз бир адамга деле эмес, 8 миллиард. Айырмасы жок. Канча адамы жакшы көрүп алса, ошончо адам сизге кете берет. Конечно, там көбүрөөк адамдар сайтка келгенде сайтыңа жакшыраак эме керек, тигиби, бирок концепция ушундай да негизи. Мисалы Facebook'ту алар эми бир курбайт, постоянно итерация кылат да, бирок мисалы там 10 миң адам деп коелу, Facebook'та иштейт да. Аларда деген 2 миллиард анча пользовательдер бар да. 10 миң эле адам бир нерсени куруп туруп 2 миллиард адамга
сервис берип атат. Негизи бизде 10 миң окуучулар сонун айтчтиктер же креативдүү мындай чыгармачыл кесиптерде иштесе, негизи биз 2 миллиард адамды сервис кыла алабызбы деген суроо бар да. Акылыбыз менен, колубуз менен эмес, түшүктө ачыдай келебиз менен да. Иштетип кыла алабызбы? Ошол суроо бар да. Менин оюмча кыла алабыз. Бул талант андай мындай деле эмес кеп. Бул дисциплинада туура маалымат издөө, туура суроолорду берүү, туура эмес суроо деген эмес, бирок суроолорду бериш керек, изилдегенди билиш керек, укканды билиш керек. Кудай бизге 2 кулак берип, бир ооз берди. Мен азыр көп сүйлөп атам, бирок 2 жолу көбүрөөк угуш керек да. Бул үчүн статистика бар. Эң мыкты продажный компания Америкада бүт сатуучулардын статистикасын караганда эң мыктылар 30% сүйлөйт экен, 70% угат экен да. Биз ойлойбуз көп сүйлөп сатасың деп. Негизи андай эмес. Көп суроо берип туруп, угуп, анан консультация алыш керек да. Кардардын каалоосунан анын эме түшүнүп туруп, Машинаны сатпайсың да, сен угасың. Анан кээде айтасың, сизге машина керек жок баки, сиз отель алып албайсызбы деп. Барбы десе, урмат Парченовда бар деп туруп, сизге жөнөтө бересиз да. Ошо деген мындай жакшы мындай советник катары кетет да. Сага кайра келет. Ала албаса да кайра келет да. Мен ошондо кыймылсыз мүлк тармагында иштеп атып, агартуу тармагына өтүп кеткенге эмне себеп болду? Кыймылсыз мүлктө иштеп, мисалы агент катары иштегенде мен эртемен сон айлык акы бар, сон туура эле айтасыз. Мен аябай жаш кезимде аябай көп акча тапкам да, кыймылсыз мүлктө. Уолл-стритте иштеп эң мыкты сатуучу болуп, 24 жашымда аябай мындай жашоо мындай болгон да, сонун болгон. Бирок ошондо кээерки адамдар Кыргызстанда тилик каршы каза болуп кетти да. Мен бара албай калдым. Анткени биякта каза болуп, тез көмөсүң, сен келгиче 2-3 күн өтөт, билет сразу ала албайсың. Ушундай окуялар болгон. Анан мен ошол маалында акцияларга инвестициялай баштагам. Tesla, Facebook'тарга. Анын инвестициялаган жөн эле мындай акча бербей окуй баштадым. Бул компаниялар эмне кылышат, кантип иштейт деп. Анан окуп атсам, 90 миллиардер бар экен Америкада. Ошонун 50 адамы, инсандары иммигранттар экен. Анан мен өзүмдү дедим да, ого, алар иммигрант болсо, мен деле иммигрантмын депчи. Анан биз Кыргызстанда ар бир экинчи адам өзүн атаман сезет, бизнесмен сезет. Мисалы Казакстан, Өзбекстанга салыштырсаңар, аларда деген гос карьера бар, нефть бар, тигисиги бар. Бизде жок. Бизде соода бар, бартер бар, ишкерлик бар, Ар бир экинчи адамда 1-2 бизнес бар да. Мага жагат да ошол. Мен мисалы эмнеге стоматологияга кеткен жокмун, анткени бизнес жакты иштетким келди да, аябай. Биз жаш кезибизден бери эле ар кандай нерселерди сатып, тордой таман. Коммерсанттарбыз да, негизи Кыргызстанчы, СССРден кийин. Ошон үчүн кыймылсыз мүлктө иштеп, агент болуп, апама үй сатып берейин деген бир чоң кыялым бар болчу. Анан аябай кечке иштедим. 7 күн иштедим. 5-те турам, спортзалга барам. 6:30 спортзалдан чыгып офиске 7:30 келем. 7:30 ага эртерээк бара албачумун, анткени эртерээк поезд жок болчу. Мен апамдыкынан Нью-Йоркко 1,5 саатта жетчим да. 7:30 кирем, офисте биринчи болом. 7:30 8:30 чейин китеп окуйм, 8:30 9:30 чейин новостилер окуйм, недвижимость жөнүндө. 9:30 офистер ачылат. Телефондо болуп туруп, кыймылсыз мүлктөрдүн администраторуна чалам, квартиралар мага көрсөткүлө дейм. Алар кел дейт, мен барам, GoPro менен видеого тартам, тетрадка берем, дагы эле ташып жүрөм. Бүт жазып алам. Канча турат, канча квадрат, кандай эме, вид, бүт текшерип чыгам юзер катары. Саат обедтерге чейин. Обедте барып тамак жейм, кичине. Анда көп акча деле жок болчу. Кичине деген мындай бир пицца жейсиң $1. Кайра Уолл-стрит офиске барам. Анан кийин элдерге рассылка кылам. Мындай квартира бар экен, мындай бар экен, кандай деп Instagram жака бака киргизесиң. Анан кийин кайра новостилер окуйсуң, почталарды жөнөтөсүң. Анан дагы бир сыра барып башка квартираларды көрөсүң. Анан кээде көрсөтөсүң, кээде сатасың, кээде аренда тапшырасың, документтерин чуркайсың. Анан ушинтип саат 12-1 чейин иштейсиң. Анан үйгө жетесиң, уктайсың 2-лерде, анан кайра 5-те турасың. Мен ушинтип 6-7 жылдай иштедим.
бирде күнү выходной эмес да, кечке иштедим. Бир күндө 3 саат уктаппы? 4 саат, 3 саат поездде уктайсың, бирөөнү күтүп атканда уктайсың. Анткени зарплата жок да аякта. Үйдү сатсаң акча берилет. Гонкадан тажадыңарбы же? Жок, тажаган жок. Наоборот, сол экен. Просто мен ойлоп калдым да, мен видеолорго тартып аттым. Технологический компанияларга инвестиция кылып аткам, эми кичинекей акциялар. Аны ойлоп калдым да, недвижимостьте технология жок. Эмнеге? Сайт нормальный жок. Нормальный сүрөттөр жок. Нормальный документ, эчтеке түшүнүксүз да. А мен адамдарга түшүндүрө берем, алар о деп жыргайт. Бирок мындай сайт жок болчу да. Анан ошо өзү билген нерсемди сайт катары киргизип, өзүмдү копия кылып, масштабировать этип, технологический деп ойлоп баштап, Украинага бардык, Калифорнияга бардык, ар кандай компаниялардан приложение сурадык. Бирөөсү $100,000 деди, бирөөсү $150,000 деди, бирөөсү кылбайм деди, бирөөсү кылам деп туруп $27,000 алып качып кетти. Отуруп каласың, ойлойсуң, может не надо депчи. Бирок кылырдык, ошентип продажадан бир уровеньге жеткенде уже ойлоп калат экенсиң да, көрө үй бүлө менен убакыт короткуң келет экен, дүйнөнү көргүң келет экен, кечке иштей бербейчи. Анан ошону кантип дальше апарам деп недвижимость приложенияга келдик да, юртага. Анан бул жактан команданы алып 4 жылдай кичке продукт жасадык, в конце нормальный продукт не вытащили да. Анткени мен опытым жок эле, тажрыйбам жок эле. Мындай башкаларды мынтип винить этким келбейт, негизи бүт менин жоопкерчилигим да. Толтура нерсе мен туура эмес кылдым да. Анан өзүмдү уруштум, анан өкүндүм, анан сөктүм өзүмдү. Депрессия, бүт нерселерди жашап чыктым. Анан аягында түшүндүм, ийгилик бул ошондой провалдан кийин экинчи провалга кетерген. Анткени венчурный фонддор стартаптарга инвестиция алганда 100 компаниянын ичинен, мисалы 99 1,5 жылдын ичинен өлөт да негизи. Анан бир компаниясы миллиарддап деген акча алып келет да. Алар аны түшүнүп туруп ошондой салым кошот да. А мен деле ойлоп калдым, мен ден соолугум бар болсо, энергиям бар болсо, бул компания иштей калса эчтеке болбойт. Кайрадан кылып көрсөм болот, ошол эле же башка нерсени деп. Анан ошону кылып жатканда биз бир чоң маселе бар эле, кадрлар таппачык да. Программисттерди аябай кыйын болчу, бэкэндчиктер амал кымбат болчу, жок болчу анткени. Тем более англис тилинде. Анын үстүнө еще ош, тем более real estate түшүнгөн адам да, что такое квадрат, как человек выбирает квартиру. Мен ошонун баардыгын приложенияга же сайтка чыгарайын деп аябай көп каражат кетти да. Бирок аягында акча таба турган сайт жасаган жокпуз. Негизи иштей турган сайт жасап албай койдук. Азыр ошол нерсенин ордун толтура турган сайт пайда болдубу? Или жок, дагы эле. Жок, баягы эле компания жүрөт. Башка компанияга кирген сайын ал компанияларды, мисалы 20 миллион, 60 миллионго сатып алат да. Өзү негизи Америкада компанияны баштаганда, алар бизнес катары карайт да. Компания же IPO болот, публичная компания, где можно акции покупать. Же бирөөсү ошол чоң компания Facebook катары сен бирөө сатып алат, 200 миллионго, 1 миллиардка тоже креативдин эмесине караша да. Анан үчүнчүдөн болсо, өзү акча табат, лайфстайл бизнес катары өзү эле иштетип жүрө берет. Инвесторлору жок. Өзү 100% жеке эме да, ээси болуп иштете берет да негизичи. Sole proprietorship деп коет, бизде ИП. Туурабы? LLC деп коет, бул мындай ОСО сыяктуу. Анан мисалы C Corp деп коет, бул эң популярный нерсе, анткени буга инвесторлор акча берет да. Аны деген АО, акционерное общество деп коет. Ошол эле да негизи бизнес. Анын бизнестин Америкада бир эле цели бар да, акча табыш керек. Негизи. А нон-профиттердин башка цели это миссию какую-то делать. Ошол эле да эки айырмасы негизи. А биздин бизнесте биз аны жакшы түшүнбөй, менин бизнесим алдында болсо бул жактагы балдарга мүмкүнчүлүк берүү болчу да. Акча табуу эмес, бияктагы адамдарды программист катары алып, иштетип, бирок алган сайын 3 ай өтөт, тренинг кыласың, тигинтесиң, кээде урушуп кетесиң, кээде уктап калат, ар кандай нерселер бар да. Анан биз ошондо юртта мастер-класс кыла баштаганбыз да. Биз внутренний компаниянын ичинде тренинг кыла баштаганбыз. Мага аябай жакты. Анан ошону кичке изилдей баштадым. Биз бир эле адамды кичке жумушка издеп аны окуткандын ордуна толтура адамды окутуп, ичинен жок дегенде 10 калса, жок бирөө деле калса, бирок лояльный болмок, биз менен мындай түшүнүп, ценностьтерди түшүнүп, биз менен иштемек деген идея менен ачтык да келечекте. Айылдан айтиге деген биринчи проект Улан Усейнмен кылып, 130 адамды алып, аларды 6 айда фронтенд Эркебек агай менен окуттук. Улан менен кантип байланышып калдыңар? Эсимде жок, бирок дос болуп калганбыз. Ушинтип ал деген айылдарга көп
мындай фокус кылып ошо айылдык балдарга жардам берейин деп жүргөн да. А биз болсо пандемия маалында көп иммигранттар жумушсуз калды, эсиңерде, Россиядан кайтып. Анан мен аябай кеп ыйлап, анткени биз өзүбүз иммигрантпыз, билебиз да, жашоо аябай татаал экен чет өлкөдөчү. Анан чет өлкөдө жүрүп кыргыздарга жардам берин келип, мындай ар бир атаман, ар бир патриот болуп, кечке ойлонуп, анан ойлодук да, билим. Мындай караңгы жактан билимден башка эчтеке чыгарбайт да. Билим эле. А биз деген кара жумушта жүргөнбүз. Негизи жалпы иммигранттар, кыргыздар. Анан кийин пандемия болгондо аябай көп адамдар кыйынчылыкты көрдү да. Офисте айтишниктер жыргап эле жүрө беришти да. Негизи наоборот Кыргызстанга келип, интернеттен иштеп, ага чейин офистен чыгарбаса, азыр деген наоборот үйдөн иштегиле деп, ал ошо компаниялар аябай өсүп кетти да. Пандемия маалындачы аябай миллиард деген акча мындай экономикада пайда болду да. Анан биз ойлоп калдым, алар диплом сурабаса, ар кандай Кытай же Индиянын иммигранттарын жумушка алса, эмнеге кыргыздарды албайт деп өкүнүп, анан ошентип проектти баштаганбыз. Эмнеге бесплатно алдык? Акчаны сурасаң, мындай коомдун бир акчасы бар эле адамдарга жардам бере алат экенсиң да. А жалпы элибиз деген мындай средний класс, неше средний класс болгондуктан, 4-5 баласы болгондуктан кээ мугалим экинчиден иммигранттар болуп, үчүнчүдөн акчасы жок болуп, анан бизге Кудай шүгүр ден соолугубуз бар, интернет бар. Эркебек агай окутуп берем деди кыргыз тилинде. Анан биз окута баштадык да, интернет зумдан эле. Анан майда 2 ай үйрөттүк, сон долбоор болду. Анан бир күнү эшикке чыксам, юртаны уже жаптык. Уже образованияга конкретно фокус бурулду. Антпесең фокус болбой калат деп жабып, бир приложенияны бул жактан сатып, ошол акчага акыркы айлыктарды төлөп, өзүбүзгө ноль калып, аябай анан ошондо да ойлоп калдым, кой, азыр кечке отуруп берип ыйлактасам, анда эчтеке чыкпайт. Андан кери туруп. Ошондо сагынасыңарбы эски убакытты? Мен мурун көп келечекти же өткөн убакытты сагынчым да. Бирок мен күчүгүм пайда болгондон кийин мен моментте жашаганды үйрөндүм. Өткөн өттү, болгону болот. Азыр эмне кыласың? Сагынбайм, өкүнбөйм. Болгону болду. Тирүүмүн. Апам тирүү, бакелерим бар. Эртең мисалы Жыз академия өлүп калса эчтеке болбойт. Кайра туруп жылы беребиз. Эчтеке болбойт. Сиз жана Гапыр агай деп калдыңар. Гапыр агайдын жанында көп көрүпчү болдум. Анан деги эле агай сериалына да чуркап жүргөнсүңөр. Ошондо силер ал жакта кандай ролуңар бар? Негизи эле Гапыр агай менен кандай байланышыңар бар? Анан эмне үчүн көп энергия коротуп, дайым колдоп ошол адамдар менен чогуу жүрөсүңөр? Персоналдуу айтсам, чынында Гапыр агай мага атамдай аябай окшош турат. Басканы, адамдарга мамилеси, сүйлөгөнү, мага кылган мамилеси аябай атамды мага эстеттирет. Мен атамды аябай сагынам. Тирүү көзүндө атама көп нерсени айткан жокмун, намыстанып. Ошон үчүн жок дегенде мүмкүн жашоомо атамдын духу ушу Гапыр агай катары келди деп ойлойм да. Андан тышкары бул деген аябай сонун мугалим. Ал Баткенде эч кимге кереги жок жерде сонун эксперименталдуу мектеп ачып, биз азыр soft skills деп жүргөн нерселерди ал деген 20 жыл мурун алып жүргөн да. Ал деген эч качан орусту көрбөгөн кыргыздарды окутуп, орус тили олимпиадасын 1-место алдырган кыздар. Алар ишенбейсиң, Баткенден кайсы орус тилин уктуң деп эмеге чакырса, капкара кызды, чөпчүнөкө кызды көргөндө, эч качан орусту көрбөгөн кызды көргөндө деп туруп медаль берди да. Анан мисалы 61 мектеп Сибат, түрк лицейлери, алар деген олимпиада ар дайым 1-место алчу да. Анан ошо 2-место же 1-место же 3-место деп ар дайым жүргөн мектеп ушу Гапыр агайдын мектеби болчу. Мисалы жалпы ЖРТнын эмес цифрасы 120-130 болсо, Баткенде окуучулардыкы 170 ушундай да. Чоң да эмеси. Бул мектепте бюджет андай мындай эчтеке жок. Бул мектепте актовый зал жок. Кышында алар да январда кирсеңер бүт куртка чанып турат, шапка чанып турушат. Бул эч кимге кереги жок мектепте Гапыр агайдан башка. Ал деген ушундай эксперименталдуу нерсени ачып, адамдарга аябай мындай бүгүнкү современный нерселерди 20 жыл мурун сайрап жүргөн адам да. Жөн эле сайрап эмес, толтура китептерди жазган. Анан ошон үчүн мындай
Биз сонун адамдарды өтүп кеткенден кийин рахмат дейткенбиз да. Мен андай катаны башка жашоону кылгым келбеген үчүн Капрагайга жөн эле мындай ушунча кылган эмгеги үчүн рахмат деп жардам берип эле жүрөм да. Мен анча деле жардам бербейм. Бул театр операны организовать этиш үчүн аяктагы директор Алмаз Истамбаев аябай колдоду, аябай жардам берди. Кинотеатрда негизи мындай нерселерди көрсөтпөй, театр опера балетте мындай нерселерди негизи көрсөтпөйт. Биз аякта IT классиканы да кылганбыз. Алмаз Истамбаевдин идеясы менен колдоп, Капрагайдын показын неге театрда кылайлы дедик. Анткени баардыгы YouTube'да көрүп атты да. Аны ойлоп калдык, ушу агайды баардыгы көрүп, аякта толтур адамдар келип, тынччылык болбоду. Баардыгы ыйлап, агай дагы көрдү да, эл аны жакшы көрөт экенин. Мен аны билип алсын дедим да. Мен эле эмес. Сизди аябай көп адамдар жакшы көрөт, аябай көп адамдар сыйлайт. Сиз ошону мындай оффлайн көрүп, сезип, мүмкүн дем алып, анан дагы бийик тоолорго учуп кетин деген максат менен жардам бердик да. Анан Манас Халдаров режиссер, ал биз аябай жакшы көргөн режиссерубуз болот, аябай таланттуу адам, аябай мындай эмгекчил, аябай дисциплинированный, сонун жигит. Анын идеялары башкача, өзү башкача, прическасы башкача, бүлөсү дагы сонун, аябай жакшы адам да. Ошого дагы бул дебютный эме болгон үчүн сен жөнөкөй эле кинотеатрда эмес, жөн эле YouTube'дан өлчүп калбасын деп туруп, ошого дагы мындай аты эмесин өңгүрөтүп жардам берели деп кылганбыз ошол. Анан менин оюмча биз кечке эме кыла бербеш керекпиз да. Мага мындай кандай пайда тиет деп. Керки нерсени жакшы көрсөң, керки адамдарды жакшы көрсөң, кантип мен сизге кызмат кыла алам деген суроо менен барабыз да. Бизге эчтеке кереги жок. Бере берсең, Алла Таала аны бир күнү сага деле берет экен да. Жок дегенде ден соолук же сооп берет экен. Мага бербесе да балдарыма болбосо сен балдарыңа. Жарайт да негизи. Философия катары. Кыска убакытта толтур долбоор болду. Анан кийин эффективдүү түрдө канча адамга кандай билим бердиңиздер, алардын жыйынтыгы кандай болду азыркы учурда? Сонун суроо. Биринчи келечектин жыйынтыгы Турат Алыбаевди таанысаңар керек. Flutter мектебин ачты, сонун бизнес кылды, башка адамдарды тиркеме жасаганды үйрөтүп жатат. Наргиза Рысбек кызы Чикагодо азыр жүрөт. Айгерим Далгыбекова аябай көп да, окуучулар фамилиядан кээде эсимден чыгып кетет. Сиэтл университетте окуп жүрөт IT багытында. Динара Бакиров Bigsoft'тун директору. Ушундай андан да Мирлан агай чыкты. Ал деген келечек 2-нин окуучусу. Мирлан Турат агайга. Келечекиде 2900 адам окуттук. IT багытында. Анын ичинен деген толтур адамдар чыкты. Прокуратурада иштейт, Оптима банкте иштейт, Мегакомдо иштейт, Буткамптарда иштейт бир-бирден. МГУда иштейт, Московский государственный университетте, кытайлык компанияда иштейт, Америкада иштейт, ар кандай толтур адамдар иштейт да. Анан ошол жактан 80 волонтерлор, модераторлор чыгып, IT классика концертин кылдык, благотворительный концерт театр опера балетинде. Ошол каражатты топтоп туруп 804 билетти саттык. Бакыт Абдишев, Айдана Омурбаева, Азамат Токтокуловдор, Нолжубай агай, биздин команда ошолор менен биз бир да корпоративдүү спонсор жок болду. Баягы легенда, Шоро, Авангард жок да, эч ким жок. Жалпы чөйрө менен ошо билеттерди сатып, анан ошол акчага $9000 9000 аял затты IT тарабына окуттук. Бул апалар, эжелер, жөнөкөй кыздар. 9000 адамды $9000 окутса болот. Технологиянын жана адамдардын энтузиазмы менен эле. Анткени биз мисалы мектептерге бул адам батпайт. Туурабы? Интернетте батат, баардыгы эле батат. Биз аларды алгандан кийин бул Олжа агай менен Сайкал эже, анан Шайыргүл, Бакай деген толтур адамдар модератор катары Discordко киргизип 3 жума почта ачтык. Мен почтаны 3 мүнөттө ачам. Сиз деле мисалы 3 мүнөттө ачасыз да. Бирок биз аларды окутуп атканда 3 жума почта ачтык. Анан ошо электронный почта менен бүт башка тиркемелерге киргиздик. Notion, Discord дегендерге, Canva деген жөнөкөй интернеттин сонун нерселерин үйрөттүк. Андан кийин алар 3 багытка бөлүнүп кетти. UX UI дизайнга Салима менен, Project Management'ке Бермет Досманбетова менен, анан SMM маркетингге Зина Калбек кызы менен. Ошо 9000 аялдар бөлүнүп кетти группаларга. Кээ биркилери бүт группада отурду, Олжа агайга окшоп.
Анан ушу 9000 адамдын ичинде 80 эркектер жазылып алды. Анан биз аларды эми чыгышка деген жокпуз да, эми отура бергиле деп койдук. Бул чырак. Чыракта 9000 аял, анан 80 адам эркектер кошулуп алган. Аякта эң жаш окуучусу 11 жашта болчу, кыз. Эң улуусу 72-73 болчу. Нуржамал эже бизден окуп чыгып туруп Башкондо сонун долбоор ачты. Оффлайн Башкондо айылдык балдарды, апаларды time management, soft skills технологияны үйрөтүп жүрөт. Анан чырактан Үмүт эже чыкты, мисалы тил бил деген тиркеме жасады. Иммигранттардын балдарына тиркеме менен кыргыз тилин үйрөтүшөт. А ошол тиркемени билесизби ким жасады? Ким? Биринчи келечектен чыккан Турат ага жасады. Мындай сонун болуп мындай точкалар анан тип сонун картина болуп калды да. Ошол анан келечектен анан бал тил деген чыкты. Бул эрки балдар азыр бал тил дагы сиздердин долбоорбу? Биздики эмес, биздин окуучулар. Эми сиздердин окуучулардын долбоору. Аны болсо тиги мамлекеттик комиссия биз кыйраттык жасадык деп мактанып жүрүшөт го. Бизге баары бир ким мактанат. Кыла берсин. Бүт кредит ала берсин. Молодецтер. Жарайт, бизге главное проект жашасын да. Анан мисалы ошо Гапрагайдын показына жардам бердик. Жакында Тридинство форум болду, ошол жактагы организациядан жардам бердик. Ким? Гапрагай мен кече качан? Өткөндө жолуктук 17 майда. Новотелде Саунбеков университет, Гапрагай, Асхат Абжанов, Зарина Макендер. Ким жардам берди дейсиз? Кыз академия. Шайыргүл. Специфично айта кетейин, Шайыргүл азаматсың, аябайсың мактанам. Ошонун чоң эмгеги бар. Ошол. Анан жыйынтыгы эмне десеңиз, мен мурун ойлорчумун, акысыз иштебейт, эффективдүү эмес, оны эле пайыз андай мындай депчи. Негизи көрсө, улан сен айтып кеткен мага. Бир адамга жардам берсең, ал билим аркылуу өзүнүн жашоосу өзгөрүп кетсе, бир адам деген бул бир дүйнө дейт да. Бул чоң иш дейт, чоң жумуш дейт. Проценттерин не аласың дейт. Бир адамга эле жардам берсең, кандай сонун дейт. Анан биз эсептеп көрсөк, 15 миңге чыгып кетти да адамдар 2 жылдын ичинде. 15 миң адам сиздердин курстарды мындай баардыгы бүттү деп айтыш кыйын, анткени баардыгы сразу болбойт да. Кээбиркилер келет, анан IT багытын тааныйт, анан тилекке каршы же ала качып кетти биздин бир окуучубузду. Бир окуучубуз Баткенде жүргөн, согуш маалында үйүнө бүт нерсесин таштап, үй бүлөсүн алып туруп, жана лаптопун алып туруп, үйдөн качып, анан биздин сактарды өтчү. Биз аны билген эмеспиз. Бизге анан айтып берди. Бир кызды ала качып кетип, ата-энесинен колдоо албай, күйөөсүнөн колдоо албай, компьютерди ачып, ошо компьютерден биздин сактарга кирчи. Айгерим деген кыз, Айгерим Алыбек, ал деген Жалалаттан болуп, интернет телефону жок, компьютери жок, атасында телефону бар. Атасы жумуштан үйгө келет, ал атасынан телефонун суранып туруп, дөңдүн чокусуна чыгып, интернет кармаган жакта кирип туруп, биздин сактарды өтчү. Тетрадкага бүт коддорду кол менен жазып чыкчы. Башкалар жыргап компьютерде жазса, бул кыз болсо кол менен жазчы. Биз аны билип калып туруп, анан кийин Америка досторубуз Тимур Тилянов деген он компьютер подарить этти. Анан башка сонун адамдар, тааныбаган эле адамдар, Өзбекстандын какой-то жараны Твиттерден эле Америкадан көрүп калып, мага келип компьютерин берди. Биз аларды таркаттык 50 чактай. Кээбиркилер сатып чет элге кетип калды, кээбиркилер билим алып чет элге кетти да. Менин оюмча 2 жылдын ичинде биз азыр андай азыр эле результат, канчасы окуду, канчасы жумушка кирди деген бул бизнеске керек андай мындай, бирок негизи биз өзүбүз фермер эмес деп ойлойбуз да. Биз садовник катары өзүбүздү карайбыз. Биз азыр жөн эле сугарып жүрөбүз да. Отургузгандан кийин сугарып эле жүрөбүз. Биз алардан сүт же эме сурабайбыз, эт, иштики сурабайбыз. Биз жөн эле сугарып, дарактарды тигип сугарып эле жүрөбүз да. Анткени бир философия бар. Биринчи муун даракта отурган, экинчи муун көлөкөдө отурат, үчүнчү муун алма жейт да. Ошол. Биз азыр бияка келип алып туруп, Америкада жашагам, Кыргызстан тиги, мугалимдер бул, анан министерстволор мынтип атат деген айткандын менин оюмча эч пайдасы жок. Эмне кылып жардам бере алабыз? Кандай кызмат кыла алабыз? Кичине болсо дагы эмне кыла алабыз? Англис тилин үйрөтөлү, макул. Жаратта English for Business ачтык. Булар бизден каалаган курстар эмес, буну бизде адамдар сураган курстар.
көп нерсени элдер сурайт да. Муну үйрөнөт элем дейт. Мисалы дрон пайлотты жакында баштайбыз. Эмнеге региондорго барган сайын мен учам да. И билесизби эмне дейт бардыгы? Вау, мына мен мал бакса болот турбайбы дейт сразу. Анан барбы десем, о жерде дейт. Анан барып малын карап келебиз, турам мен. Жанында турат. Телефондон карайт, малын карайбыз. Анан дрон түшкөндө звук чыгат го, бзз деп. Анан бияка жылдырып коесузбу байке дейт. Анан бзз деп жылдырып коебуз. Сон, анан иши видео тартып аласың. Кыргызстан деген аябай кооз мамлекет, бүт видео тартып чыгасың. Барган сайын жаныңда бул сенин эң жакшы. Элестет, мен дронду билесизби кандай карайм? Менин көзүм просто нар жака учуп, сүрөткө тартып кайра келди деп. Мен мурун мисалы эч качан мындай нерсени көрө албайт элем. Азыр деле көрө албайм. Мен вертолетко акчам жок. Бирок дрон мисалы эми экономдоп антип алып туруп анча-мынча тойду видео тартып койсоң өзүн актап коет да негизи. Анан мал бага бересиң, тоого чыгып келесиң. Кээде мисалы бомго барып, мындай жөн эле астынан көрө бересиң да, бирок үстүнө чыкканда башка ракурс да. Көлгө чыкканда башка ракурс. Бишкекте деле мисалы революция болгондо дронго тарткам. 10 октябрда. Бул площадьтан аркы площадьта аяка бияка барып жөн эле карап койгондо, о, эл көп экен деп. Анан мисалы Караколду тарттым, Нарынды тарттым, Бразилия, Италия, Нью-Йорк. Анан ошо каяка барбасаң көп адамдар фидбек берет да. Даже Бразилияда, о, мал бакса болот экен дейт да. Анан ошон үчүн биз дронду блогерство катары эмес, бул сага жардам бере турган, бул сен мындай дрон өзү менен жашоодо практикалык мааниси бар экен. Ал машинадай да, ал сен бир нерсе кылбасаң эчтеке жылбайт. Сен киргип мынтип туруп аны айдасаң, аны бир сага польза берет да. Дрон ошондой польза алып бериш керек. Жыргап эмес, польза бериш керек да. Же мал багат, же лесхозду карап берет, же сууларды карап берет, сууга каратат да. Же нар жагында кар барбы жокпу карап берет мисалчы. Же тоюңду видео тартып берет, же балдарыңды видео тартып берет. Же охрана катары колдонсоң болот, security катары. Турабы? Бирөөгө барып урушпай эле, же мисалы карышкыр барбы жок учуп алып барып карап келсең болот да. Үйүңдө эле отуруп алып. Ошонун соңунда менин оюмча бул аябай керектүү нерсе болот. Келечекте эң керектүү профессия болот деп ишенем да. Аны мага чат GPT айтты. Ошто мага эмес, андан сурагыла да бул нерсе. Анан мисалы көп азыр адамдар IT курстарына кирип, бирок андан кийин жумуш табыш кыйын, анткени бизде soft skills'тер жок да негизи. Биз командада иштегенди көп билбейбиз, коммуникация кылганды көп билбейбиз, конфликтти чечкенди билбейбиз, өзүбүздүн ой пикирибизди көп айтканды билбейбиз. Бирөө сага бир нерсени айтса сен деп туруп артынан жамандап, андан көрө бетине эле сразу чечиш керек да маселени. На месте элечи. Биз анткени билбейбиз. Бир нерсе жакпаса биз жөн айта албайбыз, таарынып, антип. Профессионально, дипломатично өзүң ой пикириңди айтсаң болот да. Бизнесте бул аябай керектүү нерсе. Анткени сен бир нерсени туура билсең, бирок мен кызмын же мен эми эле жумушка келдим, мени укпайт да деп айтпай койсоң, сен бизнесиң зыян келет да. А сен көрүп, сен айтсаң, сени деген руководитель колдоп, молодец деп туруп сенин идеяңды алдыга түртсө, инновация болот да. Анткени диверсификация керек. Ошон үчүн кыргыздар жалпы элдер болсо технологияга аябай керек. Сен эл үчүн жасаган үчүн аны эл жасаш керек. Түшүнүп атасызбы? Балконскийлер мисалы регионго көп нерсени айта албайт. Ортодо бир чоң ажырым бар. Бар. Ошо технология деле ошондой да. Сен мисалы приложение жасап атсаң, балконский катары, анда балконскийлерге жашашың керек да. Өзүң жашооңо жараша. А региондордо анда мындай десең, мындай талкуулаганда региондон бир отуруп сага айтыш керек өзүнүн жеке ой пикирин. Настоящий фидбек бериш керек да. Андай эмес деп. Мен мисалы өзүмдүн опытыман айтсам, келечек бирди киргизгенде биз аларды кечке уруш берчүк. Убакыт мындай 7-де десе, саатты 7-ге келгиле, 6:45-те келгиле, 7:30 эмес деп кечке уруш. Көрсө айылда алар саат компьютерине отурса, ата-энеси келип отуруп, мал бакпайсың, эмне компьютерде отурасың деп чыгарып берет экен да. Анан азыр бүтүрүп коюп турам деп жарым саатка кечип келет экен. Же видеону күйгүзбөйсүңөрбү деп урушчук. Анан региондорго барып карасам, кээбирки адамдар өзүнүн үйүнөн уялат экен. Артында үй бүлөсү бар, чоң апасы бар, төшөк-пөшөктөр, кээбири эшикте отурат, кээде дөңнүн үстүндө отурат. Уялат экен да негизи. Ошону биз көрмөйүнчө билбейсиң да. Ошон үчүн мындай технологияга диверсификация аябай керек. Билимге диверсификация аябай керек. Көбүрөөк адамдар кирсе, көбүрөөк инновация чыгат да.
азыр жарат кодо кандай канча тармакта курс бар? Биз кече эсептедик 20 тармактай толугунан болот. Бул деген школа креативных профессий жаратко совместный проект Салымбеков университет менен Жылдыз академия. Салымбеков университет жалпы Кыргызстанда 20 жылдан бери, 15 жылдан бери ар кандай образовательный долбоорлор болуп жүрөт. Алар жалпысынан где-то 70 000 адамды soft skills, public speaking, OERT, китеп окутканда мындайдан ошондой толтура адамдарга билим беришкен. Алар бар болуп туруп, ошондой курстардан да канча жаратта, да канча адамды окутганын билбейбиз да, көп. Жылдыз академия 2-3 жылдын ичинде 15 000 адамды окутту. IT тарабынан. Биз экөөбүз ошо идеяларыбызды, энергиябызды кошуп, жаратко деген мектепти ачтык. Аты жарат, сайттык jarat.co. Мындайынан айткы, урман жаратко, урмат жаратко деп кыргызча эмеге да. Анын ичинде азыр айта кетейин, эң биринчиси English for Business. Анткени эң биринчи тилди үйрөнө турган болсоңор, англис тилин үйрөнүш керек экен. Эң биринчи тил. Билим интернеттен алам десең, же бир нерсе кыйратам десең, англис тилин билиш керек да. Кыргыз тилинен тышкары. Андан кийин Zero to One деген программа бар. Бул IT курстарды бүтүп, буткамптарды иш жумуш таба албай же проекттер жок болуп, аны эч ким албаган долбоор 1 ай ичинде Real World Simulation деп коет. Мындай настоящий жашоону кадимкидей окуу ичине киргизеш, аларды команда менен иштейт, синхронизация, репорт, презентация бүт нерселерди кылышат да. Аны Алмаз деген бир мыкты программист менен жасашат. Андан кийин дрон пайлот бар. Биз айта кеттик, уже дронду учканды үйрөтүшөт, анда мындай SMM деген багыт бар, Шайыргүл үйрөтөт, мобилография Кодыржан үйрөтөт, визуальный эффекти Манас Халдаровдун командасы үйрөтөт, 3D дизайн, анан motion дизайнды. Курстардын узактыгы канча? Ар кандай, керектилери 1 ай, керектилери 1 жыл, керектилери бирок бүт нерсенин бир фундаменти бар. Эң биринчиден биз үйрөтө турган нерсе, алар үйрөнгөндү үйрөнүп алыш керек. Дисциплинаны үйрөнүш керек. Эмне үчүн муну кылып жатат? Каяка бул барат? Түшүнүп атасызбы? Биз 1 ай биз менен окуп кеткен неге 1 айлык керки нерселерди бизден кийин өзү окутуп кетириш керек. Кечке бизге акча бере бербей да. Биз акысыз 15 000 адамды окутуп бир нерсени түшүндүк. Адамдар акча бербесе келбей коет экен. Не жалко депчи. Кичине акча берсе статистиканы карап көрдүк. Кичине берсе уже жалко экен да. Уже келет экен. Байланат экен. Биз мисалы менторлор аябай кыйын. Биздики менторлор бирөөсү окуучу эмес да, толтурасы мындай уже бекем практиканы бүт full time иштейт профессиясын. Анан бизге part time жардам берет да. Ошондой эле. Биздики full time бирөөсү да жок. Бизге кереги жок да, анткени сен технологияга жакыныраак бол деп. Анан аларга мисалы биздин мугалимдерге методик педагогикадан тренингди Гапарагай берет. Бизге анткени мен кыйын, мен айтишникмин деп бирөөнү случайно өчүрүп коюш керек да. Будан чоң жоопкерчилик билим берүү. Анткени бирөө келип алып туруп тезирээк кылбайсың деп бирөөнү өчүрүп койсоң болот. Өзүн мындай акылдуу эмес сезип, үйгө барып өчүп калышы мүмкүн да. Анан дагы бир нерсени көп көрдүк. Билим берүү тармагында офлайн кылып атканда кийинки аял зат келгенде бир аз күйөөлөрү эме болот экен. Тоскоолдук кылат экен. Же балдарды кара деп. Үйдү караш керек. Үйдү караш керек дейт да. Ошон үчүн онлайн мындай ыңгайлуураактан кийин алар балдарды жаткызып, биздин YouTube'да статистика 1,5 миллион просмотрдун ичинде 69% аял зат. Алардын убактысы саат 12ден 4кө чейин көрөт экен эртеменки. Неге кантип деп балдарым жок да, мен түшүнбөйм да. Аны сурасам айтып атпайбы? Мен балдарды жаткызып, үйдү жыштырып, бүт жууп, тазалап, барды уктаганда анан кийин бир жакка кирип алып телефонун сактарга келет экен. 12ден 4кө чейин, 4тө жатат, 6да турат, кайра күнү баштайт да. Ошон үчүн биз аларга project management үйрөттүк, анткени аялдар Кыргызстанда аябай мыкты проектный менеджерлер. Бир колунда бала, бир колунда компьютер. Экөөнү алып бара алат да. Эркектерибиз мисалы жолдо баратканда телефон чалдыбы, алдыбы уже всё да, сүйлөшө албайт, же айда албайт да. Биз көп функционалдуу эмес, бир эле функциясы. Мен телефондо сүйлөшүп атсам, мага бирөө бир нерсе сурап берсе, мен жооп бере албайм да. Же айдап баратсам телефон чалса, мен бирөөнү кылышым керек. Туура. Анда ыраазычылык убакыт бөлгөнүңүздөргө. Жакшы долбоорлор тууралуу айтып берип койдуңар. Менин оюмча биздин көрөрмандарга бир жакшы бир шык, дем, анан байланышып балким
сиздердин курстарга дагы бир кызыгуу дагы көбүрөөк болот болуш керек. Чоң рахмат. Рахмат. Макул, сиздерге рахмат анда. Катталгыла, аябай сонун подкаст болот. Буюрса, биз жакшы кылып кооз кылып чыгарабыз. Буюрса, сиздердин демиңиздер, күчүңүздөр менен.